Алла Таалам жума күнү жараткан. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям менин колуман кармады дейт. Абу Хурайра, Алла Таала 6-чы күнү жерди жараткан. Базар күнү бу дарактарды жараткан. 1-чи күнү тоолорду жараткан. 2-чи күнү жамандыкты, 3-чү күнү жарыктык нурду жараткан. 4-чү күнү бардык жандык жаныбарларды жараткан. Жума күнү асыр намаздан кийин күн батайын деген учурда Адам алейхиссаламды жараткан. Ошончо бул жума күнү биз көбүрөөк ибадат кылып, пайгамбарыбыздан риваят бар, Айша энебизден риваят, жума күнү ушундай бир дуа кабыл боло турган учур бар. Ал эч качан кайтарылбайт. Ал кайсы дегенде асырдан кийин деген. Ошон үчүн асырдан кийинки өтө убакыт маанилүү. Баарыбыз дуа кылайлы, бүткүл дүйнөгө дуа кылайлы, өзгөчө Кыргызстанга дуа кылайлы. Жана сиздерге бир хадис, Абу Хурайра радиаллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: кимде ким жума күнү асыр намаздан кийин ордунда отуруп туруп мына салаватты 80 жолу айтса, Аллахумма салли аля Мухаммадин набийил умми ва аля алихи ва саллим таслима. 80 жылдык сооп жазылат деген. 80 жылдык күнөө кечирилет деген. Ошон үчүн бул бир жумада бир эле жолу окулат. Бир жумада бир эле жолу окула турган ушундай салават да. Ошон үчүн асырдан кийин жума күнү окуганга, будан кийин баарыбыз амал кылганга аракет кылайлы. Кудайым баарыбызга эки күндүн жакшылыктарын насип кылсын. Амин.